Бисмилlah. Мынакей ошол русская азбука деген китеп. Бул Россияда чыгарылат экен, бирок биздин Кыргызстанда мектептерде окутулат экен. Ушул китепте. Ошол эң кызыктуу беттерин эле көрсөтөйүн. Христиандардын ишенимдери, христиандар Иса пайгамбарды Кудай деп билишет, ошол сөздөрдө жазылып тур да. Дагы бир бети, мынакей. Господа Иисуса Христа. Бул эми христиандардын ишеними, бирок биздин мусулман окуучуларыбызга, кыргыз окуучуларга бунун кандай тиешеси бар? Билим берүү министрлиги буну кантип бекиткен? Же билим берүү министрлигинде христиандар отурабы? Бул таасир этеп этпейби бул окуучуларга? Ушул китеп бул бүт Кыргызстан мектептеринде окутулат. 1-чи класс. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулмандар. Бүт туугандар, уштай Даха мечит, Даха мектеп бар экен Софулукта. Анан 1-чи класста мындай китепти окутат экен. Русская азбука деген. Русская азбуканы ачсаңыз, биринчи бетинде пропагандасы бар экен, христианский пропаганда. Негизи светский мектепте, анан ушундай мектепте ушундай китептер бар экен, русская азбука. Бужакта айтсаңыз. Тем более мусулман арабский школа болот. Где жазып турат. А что такое равноапостольные? Это значит равные апостолам, ученикам самого Господа Иисуса Христа. А биздин Кудайыбыз Иисус Христос эмес, биздин Кудайыбыз Аллах Таалам ушундай китептерди берет экен ушул Даха Сокулук.